Ассаламу алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эфирде Багыт автордук программасы. Бүгүнкү биздин программанын коногу коомдук ишмер Жусупжан Жээнбеков болмокчу. Биз бүгүнкү ушул түштүктөгү түзүлгөн кырдаал боюнча сөз кылмакчыбыз. Мына Оштогу окуялар болуп кетти. Кандай кан төгүлгөнүн, кандай адам өлтүрүүлөр болгонун эми интернет аркылуу, маалымат каражаты аркылуу эл көрдү да. Ушул нерсени ушул Кыргызстандын жараны катары кандай жүрөгүңүз менен кандай кабыл алдыңыз? Карап көрсөң, баягы ушакчы бузукулардын тилине кирип, жөндөн жөн карапайым эл күйүп атпайбы? Эми эмне дейбиз эми? Болор иш болду. Кээ бирлердин окуму канды дегендей. Анан кийин мына ошогон бир бейбечаралар талкаланып, орто жолдо күйүп, ушулар кыйналып атпайбы карапайым эл? Өзүң ойлоп көргүн. Азыр биз баардыгыбыз эгемендүү мамлекетпиз. Бизге башка бирөө жардам бербейт. Берсе баягы эски кийимдерин берет, тамак ашын берет азыраак. Бирөөгө ишенип, паланча акам жардам берет эле, түгүнчө тууганым жардам берет эле дегенден биз алыс болушубуз керек. Биз өзүбүз бардыгын эми мана кайрадан ушунун баарын оңдойбуз шаарды. Эми ушулардын баарын карап отуруп ар кандай версиялар айтылып атат. Үчүнчү күчтөр, тигилер, булар болду, ички факторлор депчи. Сиздин баамыңызда мунун келип чыгыш себеби эмне деп ойлойсуз да? Эми бул маселе эң жакшы, эң оңою баягы үчүнчү күч, төртүнчү күч деп бирөөгө шылтап койгон оңой да. Чынын айтканда. Чынында биз өзүбүз бир кандайдыр бир ушакчылардын немелеринин тилине кирип, шайтандын жолуна түшүп кеттик. Кудайды унутуп калдык. Мана ушул Ош шаарында мен 30 жыл иштедим. Ар бир көчөдө мечит бар. Мечитке барабыз, барышат. Ыйманга окушат ошол жерден. Анан эмнегенен куралды көтөрүп чыгат. Эмнеге бирин-бирин үйүн өрттөйт. Айыл жерлеринде да бар мечиттер. Негизги маселе бул биз эң башкысы бар социалдык жашообуз мындай өзгөрүп кеткендей болду да. Өзгөргөнү кандай? Бир топ өзүнчө элдин эсебинен байып, ошол элдин эсебинен байыган эл баягы эле сынык тагарасы менен калды, тепсиси менен. Негизги маселе ушундан да чыкты. Ушундай элди, кембагал элди неме кылып ойготуш, мындай жаман жолго башташ оңой. Анан караңгылык. Мына Өзбекстан өзү тамгаларын латын тилине өттү. Ушул жердеги өзбектин жарандары өзбек тилинде окушат, өзбек тамгасында окушат. Кийин булардын келечеги эмне болот? Мына ушуну ойлонуш керек. Бул да келечекте өтө чоң нерсе да. 50 жылдан кийин, 100 жылдан кийин. Ош окуяларынын келип чыгышына дагы бир себеп баягы диний көмүскө топтордун дагы жасаган иши деп атат да. Ушуга сиздин көз карашыңыз кандай? Эми чынында мына Иду, Акрами, Хизбут Тахрирлер булар өз ишин кылып атышат. Буларга ал керек. Наркотик, курал сатылып, кандай кылып элди бузуп жарып, ошол эле маалда баягы айтпадымбы? Биз баягы караңгылыгыбыз жагынан ошолго азгырылып атпайбызбы? Азгырылып кетип атабыз да. Булардын дагы ролу бар деп ойлойм мен. Баягы үчүнчү күч, төртүнчү күч деп атат. Эми колунан кармабагандан кийин бирөөнү ууруу деш кыйын. Кыргызстанда жашап аткандан кийин кыргыз болобу, дунган болобу, өзбек болобу, орус болобу, башка улут болобу, раз Кыргызстанда жашап аткандан кийин Кыргызстанга бирдей күйүш керек да, туурабы? Кыргыз эли айкөл эл деп бекерден айтпайт. Качан башыңа бир чапканча биз болуптур. Кояйын анайын, тынч жашайлы. Мана бүгүнкү күндө мына урушта деле мана ушул жерде, мана мен өзүм билип атам. Ар бир кыргыз жигит менен кыргыз бала менен өзбек туугандар деп сүйлөйбүз биз. Өзбек туугандар деп. Ушул сөздү мен булардан да уккум келет. Кыргыз туугандар деп. Мана ошондон ынтымакка келебиз. Армияда мана мен депутат болуп турдум, өзүң көрдүң. Армиядан мен атайын сурасам 2% гана башка улуттун адамдары бар экен. Мына Кыргызстан бир эле кыргыздар үчүн керек. Туура кыргыздар үчүн керек. Аябай керек. Биз үчүн бул эң бир керек. Биздин бүт байлыгыбыз Кыргызстан. Тапкан ташаган. Ошондой эле башка улуттагылар дагы Кыргызстандын кудушуну күтүп алыш керек. Өзүбүздүн карайгындай сакташыбыз керек. Элин сүйгөн өзүң ойлоп көргүн, мына шаарды мына бир сыйра айландык экөөбүз. Айланып мына баарын көрүп атабыз. Кафе ресторандардын көпчүлүгү 76% почти что мына ушул өзбек туугандардыкы. Буларды социалдык жактан кордоду, же бир нерсе кылды деген өтө жалган сөз бул. Мектеп десе мектеп бар, өз мектеби. Мечит десе мечиттер ар бир көчөдө бар. Жок деген үйдө мен жаңылышпасам экиден тикосу бар.
Буларды ким кордоду? Мына Кыргыз Өзбек университетте ачып берип атабыз, Жалал Абадта ачып берип атабыз. Кандай буларды биз социалдык жактан кордоп атабыз? Газ бар, барды бар, машиналар бар. Кудайга шүгүр, тооба деп, ошо бузуклардын тилине кирбесе болобу эле, болот болчу. Эмне үчүн бузуклардын тилине? Ошо бузукларды кайра өздөрү кармап, өздөрүн наказать этсе, эми болор иш болду мына. 3-үнчү жолу болуп атат. 68-жылы болду. 22 жылдан кийин 90-жылы болду. Эми мына дагы 20 жылдан кийин болуп атат. Мына жылда эле ушинтип шаарды оңдоп куруп келип кайра талкалай беребизби? Жылда эле ушундай кыла беребизби? Жылда турсам жылда жок деп. Жок, болду, токтотуш керек. Ар бир адам өзүнүн ордун табыш керек бул немеде. Кыргызстан мамлекетинде. Жашап атасыңбы? Мыйзамды сыйлагын. Мына Сулайман тоодо турабыз. Бүт Ош шаарынын көрүнүшү көрүнүп турат. Мындай карасак, негизинен жер тамдар да. Мындай жепирейген жер тамдар. Мындай калсын. Бирок кандай элестетесиз? 10-15 жылдан кийин дагы ушул боюнча кала бериш керекпи? Кандай элестетесиз? Архитектурасын, көрүнүшүн кандай элестетесиз? Ушул жепиреген тамдар кылымдар бою кийин 50 жылдан, 100 жылдан ушундай болуп калабы? Жок. Биз арканды кылымдар бою алдыга узун ташташыбыз керек. Мына шаарды бүгүн ушундан неме болуп туруп, кабат этаж бүт комплексин курушубуз керек. Мына жерде этаждаган жолдорду, көпүрөлөрдү курушубуз керек. Себеби биз эмне үчүн Гонконгдо боло албайбыз? Көз коркок дейт, кол баатыр. Өзүбүз кылышыбыз керек. И кылабыз ошого. Кыргызстан байлыгы жетет, адам күчтөрү жетет. Эң башкысы кыргыз элинин акылы жетет буга. Анан кийин мен эми азыр жаңы идея мына өзүбүздүн мына саясатта жүрөм көптөн бери. Эң ойлогон нерсем борборду ушул жака көчүрүп келүү. Жери жок дейт. Жер бар. Мына тетиги жерди кара. Ошол 10 адыр. Основной неме. Ошонун нар жагына талааны кара. Адырдын үстүн. Ошонун нар үстүн карагыла. Теп-тегиз сонун бир жер, адыр. Монда папан суу сактагыч турат. Ошондон тышчы суу алып чыгып туруп ошол жерде административдик центр кылса болобу? Болот. Жасап туруп ошону канализацияда өзү менен кетет. Бардыгы өзү менен кетет. Борборду түштүккө көчүрүү зарыл. Кыргызстандын бүтүнчүлүгү үчүн келечекти ойлоп, Кыргызстандын бүтүндүгүн ойлоп. Эми айтканыңыз жакшы, бирок курулуштарды куруш керек. Курулуштарды курганда кандай куруш керек? Ош шаары кандайча элестетесиз? Баягы кээ архитекторлор, радистер айтып атат да. Баягы Ош уникалдуу шаар. Чыгыштын өзүнчө бир архитектурасынын өзүнчө бир элементтери бир уникалдуулугу сакталыш керек. Ошол нерсеге кошуласызбы же мындай эле заманбап эле батышты турап ушундай заңкайган көп кабаттарды кура беришибиз керекпи? Баардыгын этаж кылып көтөрүп беришибиз керек. Себеби мына Турцияны көрүп келдик, көп мамлекеттерди көрүп келдик. Ошол өзүнүн колоритти сактап калышы керек. Эрниз, колоритти сактап калышы керек. Колоритти сактап, ошол этаждарды куруп, кемпингтерди куруп, подвалдарды, магазиндерди, стоянкаларды куруп, эл көбөйүп атабыз. Жылдан жылга биз көбөйүп атабыз. Ошол көбөйгөн элди батырышыбыз да керек. Кыргызстан 5 миллион бойдон калбайт да. 7 миллион болобуз, 90 миллион болобуз, 100 миллионго чейин чыгышыбыз мүмкүн келечекте. Ошолордун бардыгын ойлоп, Ош шаарын жаңылашыбыз керек. Буга мына мен мисал катары айтып коеюн Эрнис көм. Мына өзүң ойлосоң, мына Спиттак Арменияда жер титиреди, кандай сонун шаар куруп алды. Ошол эле Ташкент жер титиреп талкаланып калды, кандай сонун шаар курулду. Эмне үчүн биз азыр ушундан колдонуп туруп, биз дагы куруп албайбыз? Сиз айтып аткан ушундай жаркын келечек бул аябай жакшы нерсе. Жаман болуп атса дагы жакшы деген бул өзү жакшы болот да. Анан бирок мындай азыркы реалдуулукту эске алып, мына кекенүүлөр, өчөшүүлөр бар, кан төгүлүп кетти. Ушун эки тараптан тең ушундай өчөшкөн кырдаалда канчалык деңгээлде ушундай Ош шаарын жаркын келечектүү кылып куруп жиберүү мүмкүн да сиздин оюңузча? Эми азыркы сурооң аябай туура суроо болду. Эгерде адам баласында ишеним болбосо, анда бул дүйнөдө жашоонун кереги жок. Туура. Бирине бир кекенип, бирине бир бүгүнкү чейин неме кылгандар бар. Муну эми убакыт даарылайт. Айкөлөлдө бекерден кыргыз элин айтпайт. Кыргыз эли кечиримдүү эл. Кечиребиз. Ошол эле маалда өзбектер дагы ачуусун жутуп кечирсин. Бизден дагы өттү, алардан дагы өттү. Жаркын перспектива болуш үчүн биз ынтымакчылыкка келишибиз керек. Эгерде биз баягында ишеним болбосо, биз эч нерсе кыла албайбыз. Туура. Акча маселеси деши мүмкүн. Финансы маселеси, Кыргызстан кембагал деши мүмкүн. Жок. Биз байбыз. Биздин байлыгыбыз бул биринчи элибиз. Кыргыз эли элибиз. Экинчи байлыгыбыз жер байлыктарыбыз. Кен байлыктарыбыз бардыгы бар. Суубуз бар, абабыз бар,
мамлекетибиз бар. Эмнеден коркобуз? Биз деген ушуну алга таштап, ар бир адам мен Кыргызстан үчүн эмне кылдым деген суроону койсок, Кыргызстанды гүлдөтөбүз. Мен буга ишенимим бар.